Pandemiya бул жаратылыш мененби, вирустар мененби адам баласынын күрөшүүсү болуп калгандай. Жаратылыштагы бийик, жогорку деңгээлдеги акыл эске ээ болгон бул жалгыз адам баласы. Бирок адамдар өтө эле өздөрүнүн кызыкчылыгын бийик коюп, жаратылышты, андагы организмдердин кызыкчылыгы унутулуп калгандыгын жаратылыш эскерткендей. Пандемия биринчи жолу дүйнө жүзүнө кол салган оору эмес. Буга чейин деле буга окшогон оорулар болгон. Бул вирус Кыргызстанга келгенде элдер көңүл бурбагандыктан өөрчүп кеткендигин көрсөк болот. Ошондой эле эл, биздин дарыгерлер ал кандай оору экенин башында анча түшүнбөй, аныктоочу аппараттардын жетишсиздигинен аныктай албай, элдердин кенебестигинен оору күчөп кетти. Оору күчөп кеткендигинин дагы бир себеби мамлекетибиздин медицина тармагына көңүл бурбагандыгынан. Бизде аппараттар жетишсиз. Ошондой оор абалда имараттардын жетишсиздиги да көрүнүп турду. Жана ошондой эле дары-дармектерге бөлүнгөн акча аз экендигин же толук түрдө жумшалбагандыгын да көрсөк болот. Эгерде мамлекетибиз ушул абалды алдын ала ойлонуп, иш кылганда Кыргызстан көп жабыр тартпоосу, жакындарынан ажырабоосу мүмкүн болчу. Бул вирустун айынан канчалаган адамдар курман болушту. Канчалаган адамдар жакындарынан ажырашты. Туура башка өлкөдө да абал курч болду. Бирок кичинекей Кыргызстанда өлүмдүн көп болушу өкүндүрөт. Вирустан сактанууну баарыбыз эле билебиз. Билип алып, сактанбай, көңүл кош мамиле кылып жүргөндөрүбүз да жок эмес. Мындан сактануунун жолу таза, так эрежени сактасак, тез бул ооруну жеңип чыгабыз. Пандемия карантин учурунда карапайым эл көп жабыр тартты. Кээ бирлеринин жумушу жок, кантип тамак аш-азыктарын сатып алат. Карантин учурунда бардык продуктылардын жана башка нерселердин баасынын жогорулап кетиши да туура эмес. Бул оорунун келип чыгышына сөзсүз түрдө адам баласынын байланышы бар. Вирустан дүйнө жүзү сабак алды десек болот. Аба каттамдары, жер каттамдары токтоп, жер планетасы кенен дем алып жаткандай сезилет. Жаратылышка да көңүл